15'ten aşsa 30 mingge чейин 1% төлөйсүң. 5 эмес, 10 эмес, 1%. Sizge rahmat. Hiç kim onday suka basıp girdik. Biz 10 saat tur işteyiz Sazı Nurgozович. Bizde 80% Садыр Нургозович. В основном 8 миллионга жетпейт. Особенно 80%. Вот тем более мына. Жетпейт. 80% силер налог төлөбөй иштейт экенсиңер да, ошондо патент албай иштейсиңер. Эмнеге каршысыз? Men ошону түшүнгөн жагынан чыгып. Мына көрдүңүзбү? Түшүндүрө албайсыңарбы? Biz muhafız, kazayka bul, birge işleyiz. Kança patent төлөйсүз патентке? 2100 bir ayda. Товар оборотуңуз канчага барат bir ayda? Ачык сүйлөшөлү да, жашын бар. Точносын санабай эсере. Канча экен санабай. 8 миллионго чыгабы? Yok çıkmayın. Чыкпайт, э? Сода өтө жай. Азыр 5-6дан сумка сатып атабыз, эртең менен кечке. 5-6'dan сумка 5-6 сатасыңар. андан калган пайдабы масса ашаташпаса жок. Значит 8 миллионго чыкпаса, арендабызды азыр мына эми ушул моментте аренданы араң эле актабаган күндөрү да болот. 8 миллионго чыкпаса, товар оборотуңуз жылда саткан, мисалы, выручкаңыз 8 миллионго чыкпаса, сизге эчтеке албай сатканга пайдалуубу? Патентке төлөбөй 1100, 2100 ай сайын патент албай сатканга макулсузбу? Makulle, paydalı. Бирок кассовый аппаратта биз актай албайбыз. Жок, кассовый аппарат эмес. Смартфонуңузга эле приложение кыласыз. Барбы смартфонуңуз? Приложение киргизесиз. Ушуган кимден товар сатып алып атасыз, оптом мисалы көрсөтөсүз. Анан кайра ушул жерден электронный эле чек басып коюп турасыз. Бул налоговыйга кетип турат да. Силерге мунун эч оорчулугу жок. Коркунучу да жок. 8 миллионго жеткен болсо уже автоматически түрдө канча төлөбүз? Мен азыр сурап көрөмүн. Көбүнүкү эгер 8 миллиондон ашып кете турган болсо, биз парокто 15 миллионго чейин көтөрүп берели деп атабыз. Анан 15 миллиондон аша турган болсо, 30 миллионго чейин 1% төлөйсүз. Yaxşı olur. 1%, 5 эмес, 10 эмес. 30 миллиондон ашса, налоговый кодекс менен төлөйсүздөр да. Түшүндүрүү жумуш алып барса эле элдин баарын түшүнчүдөй. Биз тек гана жана оптом поставка кылгандардан ошондо налогун төлөп турсалар, ошондо силер төлөөчү налогду алардыкы жабат да. Алардыкы жабат. Сиздин 1 жылдык выручкаңыз 15 миллионго жетпесе, сиз патент албайсыз, эчтеке албай соода кыласыз. Ошондо 4100-үңүз сиздин ай сайын чөнтөгүңүздө калат да. Ошол жакшыбы сизге? Кассовый аппаратты да биз бекер беребиз, мамлекет алып беребиз. Мындай сиздерге, мисалы, алдыгы эле эмеңизге неме орнотуп аласыз. Приложение орнотуп аласыз. Анан товарды кимден алдыңыз, ошону эле көрсөтөсүз, болду. Калганына кандай сатасыз, кимге сатасыз, сизди эч ким текшербейт, сурабайт. Сизге коркунуч да жок, риск да жок, ушундай да. Суроо берсе болобу? Болот. Муну товар бизардыкы распродажный, арзан товар, а биздики кымбатыраак товар. Бирок биз оптовыйдан карыз калабыз ал товардычы. Под реализацию. А реализация кылгандан биздин товар сиз айткан баадан действительно өтүп кетет да. Биздики кымбат товар болуп атат да. 15'ten aşsa 30 mingge чейин 1% төлөйсүң. 5 эмес, 10 эмес, 1% төлөйсүңөр. 30 миллионго чыкса. 30 миллиондон ашкандан анан налоговый кодекс менен же болбосо ошол жерде бир варианттар бар, ошол каалаган тандап алып туруп, анан ошону менен кетесиз. Кассовый машинка колдонгула десек, митингге чыкпаңыздар. Ошону түшүндүрө албай коюшту да, ошон үчүн убактылуу токтотуштап түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Андан кийин анан киргизели деп атабыз. Ай сайын канчага соода кыласыз? Товар оборотуңуз канча? Товар оборотум ар кандай меники сезонный товар меники декабрда. Чылчылдык менен айтам. Чылчылдык менен айтканда мен августтан декабрга чейин жакшы соода кылам. Анан калган учурда күнүмдүк эле жашоомо иштеймин, чындап келгенде. Азыр ушундай. Bir жылда канча товар аласыз? 8 миллионго жетеби, жетпейби? Жок, жетпейт. Жетпейт, да? Жетпейт меники. Мен розница. Азыр сатасыз, ошо розница сатасыз. Сиз неге каршысыз КМ колдонгонго? 8 миллионго жетпесе. 8 миллионго жетпесе, сиз азыр канча патентке акча төлөйсүз? Патентке 1200 дөлө. Сиз төлөбөй сатасыздар. Сизге биз мүмкүнчүлүк берип атпайбызбы? 8 миллионго товарыңыз жетпесе деп атабыз. Az 8 миллионду биз дагы 15 миллионго көтөрөйүн деп атабыз. Ошого чейин товар оборотуңуз жетпесе, сиз бир тыйын төлөбөйсүз. Патент албайсыз, бекер сатасыз. Эмнеге каршысыз? Мен ошону түшүнгөн жагынан чыгып. Мына көрдүңүзбү? Түшүндүрө албайсыздарбы? Жок, күнүнө канча товар сатасыз? Канчага товар сатасыз? 10 миң, 15 миң, 20 миң? Кээде 2 миң болуп калат, кээде 15 миң болуп калат. Бирок биз эми иштеген ишкерлерибиз бар. Среднем бир 7 миң, 8 миң экен да, күнүнө мындай. 8 миң кээде болбой калат. Кээде 2 күндө почти жок болуп калып атат. Биз азыр только жана крупный оптом саткандардын
товарын регистрация кылып ошолордон налогду түшүрөбүз. Учет алалы. Теневой экономиканы көтөрүп алдыга үстүнө чыгаралы деп атабыз да, таза суу. Анан ошон үчүн сизден сурап атам да, мисалы. Анан бир жерде мисалы 2100дөн ай сайын төлөп атасыз патентке. 8 миллионго жетпейт экен оборотуңуз. Выручкаңыз. Жетпегенден кийин бекер сатыңыз да. Эмнеге патентке төлөйсүз? Сизге рахмат. Эч ким моундай сууга басып келбейт. Биз 10 саат туруп иштейбиз Азиз Нуркожоевич. Туурабы? Анан кийин эми мындай айтканда сизге рахмат. Бизди ушу патенттен калтырсаңыз, эдинный налог менен калалы, элдин көйгөйү эле ошол 70-80 миң киши биз сиз менен себептегенде жардам берип атабыз. Бир адам эч нерсе кыла албайт. Анан кийин биз дагы ошо сизге берген жардамыбыз ушул болсун. Элдин баардыгы эле ыраазы. Кечеги ошо эдинный налогко калгандан бери Дордойдун элдин баары ушул сизди колдоп атат. Сизге. Канча патентке канча төлөйсүз айына? Патентке 1450. 1450. Анан соодаңыз канча болот бир айда мисалы? Ошондо азыр кассовый аппаратты түшүнбөй атам. Ошондо кандай биз макул койдук дейли. Ошондо кандай кылабыз? Сен кассовый аппарат койбойсуң. Сен приложение телефондан алып аласың да, уч жерден электронный эле басып коесуң. Кимге канча саттың? 500 сомго саттың, 300 сомго саттың, чекти электронный жүйө бересиң. Налоговый чөйрөт болду. Сен 8 миллионго чейин жетпесе товар аласың. Бир тыйын төлөбөйсүң. Патент аласың, бекер сатасың. Сен чөнтөгүңдө. Сен телефонуңа гана бересиң. Кассовый аппаратты крупный жанагы соода борборлору коет. Жито аларга мамлекет беребиз. Бекер. Сен телефонуң бар да ар кимде. Приложение качать эдесиң, интернет сатып. И болду налоговый менен прямой байланыш менен сата бересиң. Только кимден оптоп алганыңды гана көргөзүп коесуң. Канчадан киргизип коесуң. Ошо Дордойдон барып кимден алганыңды көргөзөсүң. Ошого макулсуңбу сен? Сага биз мүмкүнчүлүк берип атабыз да, аябай жеңилдик берип атабыз. Сен бекер иштеп атабыз. Патент алба деп атабыз, налог төлөбөй эле кой деп атабыз. Макулсуңбу ошого? Макул болобу деп атат, бекер болбос да, конечно. Түшүндүрүү иштери жүргүзүп атасыздар да, кабинет. Бизде кабинетте. Создавать эталган. Дордойдон бери чакырышып, ичкериден Көчөгө сатышып. көчөгө жип. Адамдар парковкага. Парковка место жок, ошондо бошоттук. Мен бул жерде мелочоктордон Дордой Берип атпайсыңарбы? Силер келесиңер, карызга берген товарды. бир өзүм айтыш кыйын дейм. Сиздин позицияңызды сурап атам. Мындайда миллионго чейин жетпесе товар аласың. Бир тыйын төлөбөйсүң. Патент албайсың. Бекер сатасың. Yaşa, Sadır, yaşa. Sadır, yaşa.